Мен бул кийиз киремченин аты Кыргыздын улуттук баалуулуктары деп аталат да. 2016-жылы тарых жана маданият жылына карата мен элден өзгөчө нерсе жазагым келди да. Элдер башка нерселерге сайма түшүрүп атса, мен болсо ушу кийиздин бетине сайма жана оюну айкалыштырып чыгарайын дедим. Бул киремченин менин идеям негизгиси Кыргыздын укумдан тукумга келаткан улуттук баалуулуктарын алып чыгуу. Биринчисинен башынан баштай кетсек, кыргыз эли боз үйдө төрөлүп, боз үйдө өскөн. Ошон үчүн боз үйдү түшүрдүм. Андан кийин бул калпак илгертеден эле мына бул кардай ак калпак башыбыздан түшкөн эмес дагы. Мына ушул убакка чейин келе жатат, дагы укумдан тукумга чейин улана берет. Андан кийинки биз эмнебиз менен сыймыктанабыз? Биз манасыбыз менен сыймыктанабыз. Ошон үчүн мен ушул сайманын килемченин чок ортосуна манасты түшүрдүм. Андан кийинки келе жаткан Кыргыздын улуттук аспаптары комуз, кылгыяк, ооз комуз жана чопо чоор. Ошону менен эле катар мына салбуурунду кошо түшүрдүм. Анан бул болсо жибек жолу. Андан кийинки мына 2014-жылдан бери Кыргызстанда көчмөндөр оюну болуп келе жатат. Ошонун эмблемасын түшүргөм. Андан кийин Кыргызстанда 7 облус болсо, мен ошол 7 облустун көрүнүктүү суктанаарлык жерлерин түшүрдүм. Башынан баштап айта кетсек, мына бул Жалал Абадтан Сары Челекти, Таластан Манастын күмбөзү, Нарындан Ташырабад, Чүйдөн Бурана, Көлдөн өзү, Баткенден Айгүл көлү, Оштон Сулаймантоо. Кыргыз эли 90-жылдан кийин өз эгемендүүлүгүбүздү алдык. Желекти түшүрдүм жана гербти түшүрдүм. Мен андан сырткары буга саймага дагы оюну айкалыштырып түшүрдүм. Мына бул ар бир ушул жерден оюнун өздөрүнүн чечмелениши бар. Мисалы мына буну карасак, бул тегеректе отурган эл ортосундагы Манас же бул. Манас айтып атат. Андан сырткары дагы мына бул башында сакалдууларыбыз отурат да. А бул болсо бийлеп аткан бийчи, кара жорго бийлеп аткан бийчи деген элести бердим. А бул болсо кыргыз эли илгертеден бери мына жылкы менен келе жатат. Бээ саап баягы кымыз ачтык дегендей мына ушул көкөрдүн элесин бердим. А бул болсо чекесиндегилери болсо куш, бүркүттүн элеси да. Кыргыз эли азаттыкты сүйгөн эл. Ошон үчүн мен эркин куштун сүрөтүн келтирдим. Жана дагы мына бул жерде ортосундагы ар бир өзүнчө жасалган эменин бардыгы бул Умайынын белгиси деп эсептелет да. Ар бир өзүнчө чечмелеништери бар. Жана чекесиндегилер болсо кыргыз эли 4 тарабынан тең тоолор менен курчалган. Ошон үчүн баягы бул чекелерин тоо сыяктуу элестелет, ак ирек, кара иректери.